КЛДП бул эми өзү жаштардын бир партиясы болуп жатат. Чындыгында ал жерде мындай кандайдыр бир электорат жөнүндө сөз кыла турган болсок, кайсы бир деңгээлде мына Жанар Акаевдин электораты жаштардын арасында таанымалдыгы бар. Ошол таанымалдуулук канчалык деңгээлде материалдашып бир реалдуулукка айланат, аны чындыгында булар аягына чейин шайлоого барса ошол көрсөтөт. Эми булар ага чейин бир жергиликтүү кеңештерге шайлоого барып көрөбүз деп жатат. Ошол жерлер дагы буларга бир сыноо болот. Ошол жерлерден дагы эгерде жакшы бир добуш алып келген болсо, анда чоң стартка дагы булар мүмкүн катышканга мүмкүнчүлүк алышат да. Мүмкүн эгерде анча болбосо, мүмкүн аракеттери анча натыйжа бербесе, анда мүмкүн булар башка бир партиялар менен өздөрүнчө кошулушу мүмкүн. Азыр эми билесиңер, саясат деген нерсе аябай кыйын, оор, көп каражат керек, көп таанымал, белгилүү адамдар керек. Андай жалгыз бир мондай ураан менен же бир идея менен чыгыш азыр чындыгында бир топ эле кыйын. Ошол идеяны дагы, ураанды дагы элге жеткириш үчүн бир топ каражат керек. Эми мурдагыдай деле азыр кандай, эми мамлекеттик телевидение монополисттик бир деңгээлде болсо, мурда өтө эле кыйын болчу. Азыр эми кайсы бир деңгээлде социалдык түйүндөр аркылуу, башкалар аркылуу бир пиар кылып өзүн таанытканга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошону материалдаштыруу, добуш алуу бул башка маселе, кыйын маселе, оор маселе. Андан чоң, андан белгилүү булардан саясатчылар дагы мурдакы парламент шайлоолордо бир топ кыйналып, кээ бирлери өтпөй калып жүргөн учурларды билебиз да.